Төз эфирде күндеме маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылышы, аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача анонс. Өлкө башчысы Садыр Жапаров адам өмүрүн алган селден улам Кытай менен Непалдын башчыларына көңүл айтты. Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык өнөктөштүгү жаңы деңгээлге чыкты. Кыргыз-Кытай инвестициялык форумунда $300 миллион келишимдерге кол коюлду. Кыргызстандын калкынын саны 7.461.000 жетти. 2026 жылдын алгачкы 6 айында 56,5 миң адамга көбөйдү. Төлөм терминалдары аркылуу акча салган жаран идентификациядан өтүшү керек болот. Тиешелүү токтом долбоорун Улуттук банк коомдук талкууга чыгарды. Жалал-Абад Бегабад жолу 6 чакырым жол жаңыланып, анын 3 чакырымы 4 тилкелүү жолго өткөрүлдү. Президент Садыр Жапаров адам өмүрү кыйылган апаттуу кырсыктан улам Кытай менен Непалдын башчылары Си Цзиньпин жана Рамчандра Пауделге көңүл айтты. Эки лидерге жолдонгон телеграммада аталган мамлекеттердин чек арасында суу ташкындап, адамдар каза болуп, жана дайынсыз жоголгонуна санаа тартып, аза кайгысын тең бөлүшөөр айтылат. Кыргыз элинен жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалайм деп жазылган катта. Бишкекте Кыргызстан Кытай биргелешкен өнүгүү жана гүлдөп өсүү жолунда аталышындагы ири инвестициялык форум өттү. Иш-чарага эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынан, бизнес чөйрөсүнөн жана каржы институттарынан 300-гө жакын өкүл катышты. Форумдун башкы максаты эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо жана аларды конкреттүү долбоорлор аркылуу ишке ашыруу болуп саналат. Бишкекте өткөн Кыргыз-Кытай инвестициялык форумунун алкагында экономиканын ар кыл тармактарын камтыган келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Келишимдердин жалпы суммасы $300 миллион ашты. Документтер негизинен кайра иштетүү, машина куруу, кайра жаралуучу энергия булактары жана логистика багыттарын камтыйт. Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических... Кытай Эл Республикасы Кыргыз Республикасынын негизги экономикалык жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. 2021-2025 жылдары Кытайдан келген тикелей чет өлкөлүк инвестициялардын жалпы көлөмү чыгып кеткен каражаттарды эсепке албаганда $1,850 миллион түздү. Биздин милдет соодага басым жасаган моделден инвестициялык өндүрүштүк корпорацияга өтүү, өндүрүштү локалдаштыруу, технологияларды киргизүү жана үчүнчү өлкөлөрдүн базарларына биргеликте чыгуу. Технологии и совместно выходить на рынки третьих стран. Бүгүнкү күндө эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү $5 миллиард ашып эң жогорку деңгээлде турат. Алдыда Бишкек менен Пекин өнөр жай кооперациясын жандандырып, заманбап технологияларды киргизүү пландалууда. Кече абдан бир жакшы жаңылык чыкты. Мына Сиян шаарында Кыргызстандын өзгөчө бир торгово-логистический борбору ал жерге курулуп, ал жерде Сиян, Кашкар, Ошто мындайчасын айтканда торгово-логистический центр болуп, ал жерде хабка айланарындагын баса белгилеп өттүк. Ошол форумдун алкагында чакан жана ири бизнес өкүлдөрү өнөктөштөрдү таап, жаңы демилгелерин тааныштырууга мүмкүнчүлүк алышты. Мисалы, ата мекендик компаниялардын бири кытайлык өнөктөштөрү менен биргеликте өлкөдө асма жолдорду куруу жана ага керектүү жабдууларды ушул жерден чыгарбай турган курак цехин ачуу боюнча макулдашты. Азыркы тапта алар Таластын Беш Таш аймагында татаал асма жолдун курулушун башташкан. Ал болсо Кыргызстандын ичинде эң татаал асма жолдордун бири болуп саналат. Анткени төмөнкү менен жогорку станциянын бийиктик айырмасы 848 метр болуп түзгөн тат. Өзгөчөлүгү Кыргызстандагы асма жолдордун арасында эң чоң бийиктик айырмасы болуп саналат да. Мындан сырткары Гонконг өнөр жай жана соода федерациясынын өкүлдөрү да Кыргызстан менен соода экономикалык байланышты чыңдоого кызыктар. Алар Бишкекте Гонконг соода борборун, ал эми Гонконгдо Кыргызстандын атайын павильонун ачуу сунушун билдиришти. Андан тышкары санариптештирүү жана жасалма интеллекти, айыл чарбасы, курулуш, логистика тармактарына киргизүү боюнча да конкреттүү сунуштар бар.
昨天给跟那个投资部 Азыркы тапта сүйлөшүүлөр алгачкы этапта турат. Негизги багыт катары энергетика тармагы. Анын ичинде кайра калууна келүүчү энергия булактарын өнүктүрүү жана гидроэлектростанцияларды курууга инвестиция тартуу маселелери талкууланууда. Биздин максат Гонконгдун компанияларына Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн толук ачып берүү. 方面，还有另外就是说， 地球村集团的团队，来到 Акыркы 4 айда Кыргызстанда Бишкекте топтогон тажрыйбабызды Бишкек кызматташтык модели деп атап алдык. Бул жолку максатыбыз ушул Бишкек моделин дагы бир деңгээлге көтөрүү. Кытайдын 15 жылдык планын ишке ашыруу мезгилинде Бишкек кызматташтык модели аркылуу жасалма интеллект, технологиялардын айыл чарба, курулуш, логистика жана маданият сыяктуу тармактарга киргизүү боюнча тажрыйбабызды өнүктүрөбүз. 这个 Адистердин айтымында Кытайдын алдыңкы технологиясын жана өндүрүштүк тажрыйбасын тартуу өлкө экономикасына чоң түрткү берет. Өзгөчө кайра жаралуучу энергетика, логистика жана инфраструктура тармагында чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мы стоим в сердце Центральной Азии. Биз Борбордук Азиянын, деги эле Евразиянын чоң ортосунда жайгашкандыктан Кыргызстан үчүн ушул аймактын жана ЕЭПтин бир бөлүгү катары Кытайдын эң мыкты технологияларын тартуу. Бул тажрыйбаны колдонуу өтө маанилүү. Долбоорлордун биздин өлкө үчүн да, бүтүндөй регион үчүн да пайдалуу иштеши керек. Бүгүнкү форум дал ушул максатта өткөрүлүүдө. Жетишкендиктерди белгилөө жана келечекке милдеттерди коюу. Ошондуктан форумдун мааниси абдан чоң деп эсептейм. И поставить те цели, которые есть на будущее. Айта кетсек, Кыргыз-Кытай инвестициялык форуму өлкөнүн сырткы өнөктөштөр менен экономикалык байланышты чыңдоо багытындагы иш-чара. Бул кадамдар өлкөгө түз инвестиция тартууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт деп белгиленет. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомралиев, регион, Бишкек. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин улуттук координаторлор кеңешинин жыйынына катышуу үчүн келген координаторлор менен жолукту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жолугушуу Кыргызстандын ШКОдагы төрагалыгынын алкагында Бишкекте өтө турган мамлекет башчылары кеңешинин юбилейлик саммитинин алдында уюштурулду. Тышкы саясий ведомствонун башчысы улуттук координаторлордун алдыдагы саммиттен мазмундуу бөлүгүн даярдоодогу, документтерди макулдашуудагы жана маанилүү чечимдерди иштеп чыгуудагы салымын жогору баалады. Министр Бишкек саммити уюмдун өнүгүшүндө өз ара ишенимди ынак коңшулукту жана көп кырдуу кызматташтыкты чыңдоодо маанилүү этап болоорун белгиледи. Жолугушуунун соңунда тараптар Бишкекте өтө турган лидерлердин саммитин ийгиликтүү уюштуруу жана уюмдун аймагында тынчтыкты, туруктуулукту бекемдөө багытында конструктивдүү ишти улантуу ниетин ырасташты. 28 августка караган түнү 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргызстанга бир катар чет элдик спорттук делегациялар келишти. Бул тууралуу оюндардын медиа штабынан билдиришти. Маалыматка ылайык алардын арасында Бангладеш, Мексика, Бурунди, Колумбия, Чили, Ливия, Франция, АКШ, Литва, Улуу Британия, Бельгия, Испания, Румыния, Сауд Аравиясы жана Австриядан делегациялар бар. Чет элдик спорттук делегацияларды Манас аэропортунан дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери тосуп алышты. Белгиле кетсек, 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Ага дүйнөнүн 113 өлкөсүнүн спортчулары катышат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алдында Кыргызстандан саламаттык сактоо министрлиги спорттук жана маданий массалык иш-чаралар өтүүчү аймактарда тамеки чегүүгө катуу тыюу салынганын эске салды. Мыйзамга ылайык имараттардын ичинде, стадиондордун аймагында, ошондой эле эл көп чогулган учурда бардык ачык аянттарда тамеки тартууга тыюу салынат. Мында бир гана өзгөчөлүк катары атайын бөлүнгөн жана тиешелүү түрдө жабдылган жайлар гана эсептелет. Министрлик көчмөндөр оюндар катышуучулары менен меймандарын белгиленген эрежелерди так сактоого, айланадагы адамдарга сый мамиле жасоого жана сергек жашоо образын тандоого чакырат. Төлөм терминалдары аркылуу акча салган жаран идентификациядан өтүшү керек болот. Тиешелүү токтун долбоорун Улуттук банк коомдук талкууга чыгарды. Мында кеп төлөм терминалдары аркылуу банк картасына, эсепке же электрондук капчыкка накталай акча салган учур тууралуу сөз болуп жатат. Учурда терминал аркылуу мындай операцияларды жасоодо адамдын ким экенин аныктоо талап кылынбайт. Башкача айтканда, жаран терминалга накталай акча салып, башка адамдын
картасын, банк эсебин же электрондук капчыгын толуктай алат. Эгер документ кабыл алынса, акча салып жатканда жарандын паспортундагы маалыматтарды терминалдын техникалык мүмкүнчүлүгү жетсе Face ID же Touch ID сурашы мүмкүн. Мындай чаранын негизги максаты кылмыштуу жол менен алынган акчаны адалдоону жана кылмыштуу иштерде каржылоону азайтуу экени белгиленген. Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 2026 жылдын алгачкы 6 айында 56,5 миң адамга көбөйүп, 1-июлга карата 7.461.000ге жетти. Демографиялык өсүштүн негизги табигый өсүш 50,3 миңди түзөт. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдирди. Ага ылайык табигый өсүштүн эң жогорку деңгээли Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында катталган, ал эми эң төмөнкү көрсөткүч Бишкек шаарына туура келет. Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 2026 жылдын алгачкы 6 айында 56,5 миң адамга көбөйүп, 1-июлга карата 7.461.000ге жетти. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Калктын 1 миң адамына эсептегенде табигый өсүштүн эң жогорку деңгээли Баткен облусунда 18,2, Ошто 16,8 жана Жалал Абадда 16,1 катталган. Ал эми эң төмөнкү көрсөткүч Бишкек шаарына 7,6%га туура келет. Кыргыз Республикасынын туруктуу калкынын саны 2026 жылдын 1-июлуна карата 7.461.000 адамды түздү. 56,5 миң адамга же болбосо 0,8%га көбөйдү. Туруктуу калктын санынын өсүшү Бишкек, Ош шаарларында 1,1%, ал эми Баткен областында 0,9%, Жалал Абад областында 0,8%, Ош областында 0,17%га өстү. Ал эми төмөнкү көрсөткүчтөр Нарын жана Ысык көл областарында белгиленди. Ошол эле учурда жарым жыл ичинде республикада 15.968 адам каза болгон. Бул 2025 жылдын көрсөткүчүнөн аз. Бир жылда калктын табигый өсүшү 50.304 адамга жеткен. Ушул жылдын январь-июнь айларында жарандык абалдын актыларын жазуу органдарында 66.272 жаңы ымыркай төрөлгөн. Өткөн жылдын көрсөткүчүнөн 0,6%га көп. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын алдындагы кызмат мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 2026 жылдын январь-июнунда ЗАГС органдарында 66.272 жаңы төрөлгөн ымыркай катталган. Төрөлгөндөрдүн эң жогорку деңгээли Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында белгиленди. Ошол эле убакта эң төмөнкү деңгээл Бишкек шаарында белгиленди. Ал эми ушул жылдын 6 айына карата туруктуу жашоо үчүн өлкөгө кайтып келгендердин саны 42.156 адамды түзсө, чыгып кеткендердин саны 35.901 адамды түзгөн. Белгилей кетсек, Кыргызстанда бул маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана расмий жарыялоо менен Улуттук статистика комитети алектенет. Ал эми 2026 жылдын башына карата өлкөдө расмий катталган жумушсуздардын саны 32,2 миң адамды түзөп, өткөн жылга салыштырмалуу 25%га азайган. Бул ички эмгек рыногунун жанданышына жана жарандардын өлкөдө калып жумушка орношуусуна шарт түзүүдө деп айтылат маалыматта. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Кыргызстанда күтүлгөн өмүр узактыгы 1991 жылдагы 68 жаштан төмөн деңгээлден 72,4 жашка чейин жогорулады. Бул тууралуу президентке караштуу Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун эксперти Нургүл Аднаева жазды. Анын айтымында, жашоо узактыгынын орточо көрсөткүчүнүн артында эркектер менен аялдар ортосундагы 8,2 жылдык айырма бар. Аялдар орточо 76,9 жыл жашаса, эркектер 68,7 жыл өмүр сүрөт. Эмгекке жарамдуу курактагы эркектердин өлүмүнө негизинен өндүрүштүк жол транспорттук жаракаттар жана курч жүрөк кан тамыр оорулары сыяктуу тышкы себептер таасир этет. Эксперт бул көрүнүш үй бүлөлүк медицина деңгээлинде эркектер жүрөк кан тамыр оорулары боюнча скринингден өтүү жана экинчилик профилактикалык программалары менен жетиштүү камсыздалбаганын көрсөтөөрүн билдирди.
Социалдык тармактарда мамлекеттик тууну мазактап сыйлабастык мамиле жасаган видео боюнча Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы чара көрдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында 66 жаштагы жаранга укук бузуулары жөнүндө кодексинин 450-чү беренеси, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символун мазактоо боюнча укук бузуу жөнүндө протокол түзүлдү. Аталган факт боюнча мыйзам талаптарына ылайык тиешелүү чаралар көрүлдү. Мекеме мамлекеттик символдорду мазактоо жана аларга карата сыйлабастык мамиле жасоо мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке алып келерин эскертет. Ысык-Көл аймактык транспорт башкармалыгында 2 жаран жасалма диплом менен инспектор болуп иштеп жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда алар жумушка орношууда Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин жана Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин атынан берилген жогорку билим тууралуу дипломдорду көрсөтүшкөн. Текшерүүдө аталган жарандар бул окуу жайларда окубаганы жана көрсөткөн дипломдорунун жасалма экени тастыкталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин документтерде жасалмалуу беренеси менен 2 кылмыш иши козголуп, учурда тергөө жүрүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Оғанстан, Тажикстан, Кыргызстан багыты боюнча баңгизаттарды жеткирүү жана сатуу каналын уюштурган топ аныкталып, ишмердүүлүгү токтотулганын билдирди. Ыкчам издөөнүн жүрүшүндө 2 кыргызстандык жаран салмагы 1 килограмм 100 грамм болгон баңге каражатын сатуу учурунда кармалган. Учурда кармалган адамдар УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери улантылып жатканы айдалды. Манас шаарында калктын санынын өсүшү менен социалдык объектилерге болгон муктаждыкта күчөп жатат. Айрыкча жаңы турак жайлары курулуп, жашоочулардын саны көбөйгөн аймактарда мектеп маселеси курч турат. Мындан улам шаар бийлиги бошогон аймактарды билим берүү мекемелерин курууга багыттоодо. Алардын бири мурда автобекет катары пайдаланылып келген жер. Бул аймакка 750 орунду жаңы мектеп куруу пландалууда. Манас шаарындагы автобекеттин ордуна жаңы 750 орунду мектеп курулмай болду. Аталган маселе кечээ Манас шаардык кеңешинин сессиясында каралып, депутаттар тарабынан колдоого алынды. Учурда автобекеттин эски имаратын бузуу жумуштары жүрүп жатат. Манас шаардык кеңешинин сессиясында шаардагы эски автобекеттин мындан аркы тагдыры каралып, анын ордуна мектеп куруу маселеси талкууланды. Депутаттар бул сунушту колдоп, аталган жерге 750 орунду мектеп куруу чечими кабыл алынды. Манас шаарында жайгашкан эски автобекеттин ордуна муниципалдык мектеп курууга макулдук берүү жөнүндө. Манас шаарындагы эски автобекеттин ордуна мектеп куруу чечимине бул аймакта көп кабаттуу үйлөрдүн көбөйүп жатканы себеп болгон. Айрыкча мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында жаңы турак жайлар курулуп, калктын саны өсүп жаткандыктан мектепке болгон муктаждык жаралган. Мындан улам шаар бийлиги автобекет жайгашкан жерди билим берүү мекемесин курууга пайдаланууну сунуштаган. Кече күнү Манас шаардык кеңеш депутаттарын ошо мурунку автобекеттин ордуна мектеп куруу боюнча өзүнүн макулдугун берди. Ошонун негизинде мектеп курулуп баштайт. Бул мектеп бүгүнкү күндө жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен курулуп, толук кандуу курулуп бүткөндөн кийин 750 орунду мектеп куруп бүткөндөн кийин муниципалдык мындайча айтканда мэриянын балансына өткүзүп берет. А биз болсо ошо шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан иш жүргүзүлөт мектеп окуучуга. Негизи ошол аймакта айрыкча Асман 1 турак жай, Асман 7 дагы мэриянын алдына жаңы курулуп жаткан турак жайлар курулуп жатат. Бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын ошол турак жайларынын тургундары үчүн атайын ошол жерде жаңы турак жайлар курулгандыктан ошол жашоочулардын балдарына деген максат болуп жатат. Учурда шаар аймагында бир катар мектептерге кошумча имараттарды куруу жана жаңы мектептерди салуу иштери жүрүп жатат. Бирок кала күндөн күнгө өсүп, калктын саны көбөйүп жатканын эске алуу менен шаарга дагы 10го жакын мектеп куруу зарылчылыгы бар. Мындан сырткары бүгүнкү күндө 3 мектепке кошумча имараттар курулуп атат. Бул 5-мектепке, 21 мектепке жана 13 мектепке курулуп атат. Андан тышкары Курманбек кичи шаарчасында бир кандуу толук кандуу 750 орунду жаңы мектеп. Бул кече мурунку сессияда шаардык депутаттар номер 15 мектеп деп өзүнүн номерин берди. Ошол курулуп жатат. Андан тышкары Лавдан Кара айылында жаңы мектеп курулуп жатат. Эрика долбоорунун эсебинен Дөмөр айылында курулуп жатат. Чолок Терек айылында курулуп жатат бүгүнкү күндө мектептер. Азыр канча мектепке шаар учурда муктаждык жаралган? Муктаждык аз дагы бир 5тен ашык 10го жакын мектеп курса жакшы болот.
Ошентип Мала шаарындагы эски автобекеттин ордуна 750 орунду мектеп куруу пландалууда. Учурда автобекеттин эски имаратын бузуу иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, буга чейин шаарда жаңы автобекет курулуп, шаар аралык каттамдар жаңы жайга көчүрүлгөн. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион. Жалалабад Бегабад таможня багытындагы автомобиль жолун оңдоо жана кеңейтүү иштери аяктоо алдында турат. Курулуш иштери 2025-жылы башталып, долбоордун алкагында жолдун айрым тилкелери кеңейтилди. Жалпысынан 6 чакырым жол жаңыланып, анан 3 чакырымы 4 тилкелүү жолго өткөрүлдү. Ошондой эле жол жээгиндеги снос иштери жүргүзүлүп, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлары курулуп, көчөгө жарыктандыруу жана суу агызуучу лотоктор орнотулду. Учурда негизги курулуш иштери аяктап, жол чийендерин түшүрүү сыяктуу акыркы иштер калды. Жалалабад Бегабад таможня багытындагы автомобиль жолун оңдоо иштери жыйынтыктоочу баскычка келип жетти. Долбоорду Вегастрой жоопкерчилиги чектелген компаниясы ишке ашырууда. Жолду оңдоо иштери 2025-жылы башталган. Долбоордун алкагында жол жээгиндеги снос иштери жүргүзүлүп, жолду кеңейтүү жана инфраструктураны жаңылоо боюнча иштер аткарылды. Натыйжада мурда 2 тилкелүү болгон жолдун айрым бөлүгү 4 тилкеге чейин кеңейтилди. Учурда курулуштун негизги иштери аяктап, долбоорду толук бүткөрүү боюнча акыркы жумуштар жүргүзүлүүдө. Тактап айтканда, Вегастрой компаниясы тарабынан жалпы 6 чакырым жол оңдолду. Анын 3 чакырымы 4 тилкелүү жолго кеңейтилсе, калган 3 чакырымы 2 тилкелүү болуп жаңыланды. Biz иштеп аткан компания Вегастрой ЖЧК компаниясы абдан тез, абдан сапаттуу кылып жумуштар аткардык. Көп иштер ушул жерде дагы кичине көп кармалдык. Ушу мост Чаңгек-Сай көпүрөсүндө көп кармалдык. Анан жөө жүрчү тротуарларда, лотоктордо көбүрөөк кармалдык, бирок буюрса аяктадык. Ушул могу жерде жарыктандыруу иши калды. Мында жакынкы күндөрдө мында коебуз. Ушул айдын аягына толук бүтүрүп, жол чызымдары, жол белгилерин бүтүрүп, аяктап чыгып кетебиз, буюрса. Вегастрой жоопкерчилиги чектелген компаниясынын маалыматына караганда, курулуш иштери сапат талаптарына ылайык аткарылды. Долбоордун алкагында лотоктор орнотулуп, көчө жарыктандыруу системасы жүргүзүлүп, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар курулду. Ошондой эле жол пайдаланууга ыңгайлуу болушу үчүн бардык зарыл шарттар каралган. Ушул тапта долбоордун негизги иштери аяктап, алдыда жол белгилерин жана жол чийимдерин түшүрүү иштери гана калган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Кыргызстандан грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан Зиалковский Пласенский Poland Open 2026 эл аралык мелдешинде алтын медаль тагынды. 87 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашкан балбан финалдык беттеште Армениянын өкүлү Геворг Тадевосянды 6-0 эсебинде жеңип, турнирдин чемпиону аталды. Белгилей кетсек, мелдеш Польшанын борбору Варшава шаарында өтүп жатат жана 30 августка чейин уланат. Кыргызстандын атынан мелдешке грек-рим күрөшү боюнча 9 балбан катышууда. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан көзөтүп барыңыздар. Сиздер күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштыңыздар. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.